5-may dүйшөмбү. Кыргызстанда Конституция күнү белгиленди. Конституция күнү менен кыргызстандыктарды Садыр Жапаров куттуктады. Ал эми Бишкекте майрамдык концерт болуп өттү. Ысык көлдү коргоо боюнча рейдтер уланууда. Синтетикалык материалдардан жасалган 1,5 миң чарчы метрде түзгөн мыйзамсыз орнотулган 15 тор алынды. Ош шаарындагы борбордук базарды көчүрүү мөөнөтү 1-июлга жылдырылды. СССР спортунун чебери оор атлетика боюнча Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген машыктыруучусу Өмүржан Молдодосов дүйнөдөн кайтты. Айтматов проспектисин реконструкциялоо иштери уланууда, асфальт төшөө башталды. Чүй облусунда кайгул кызматы жолдордогу абалды көзөмөлдөө үчүн дрондорду колдоно баштады. Ысык көлдө, тактап айтканда Балыкчы менен Ак Суу районунда кытайлык инвестор таштандыларды өрттөөчү заводдорду курууга даяр экенин билдирди. Кыргызстан Тажикстанга жеңиш эстафетасынын символун тапшырды. 6-may шейшемби. Бишкекте электр тармактарынын күз-кыш мезгилине даярдыгы текшерилди. Баткен районунда жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен арак-шарап заводу мамлекетке кайтарылды. Киргизия 1 жана Киргизия 2 конуштарынын тургундары Айтматов проспектиси менен кесилишкен бир нече көчөлөрдөн трассага чыгуу жерлери бордюрлар менен тосулуп жатканын айтышууда. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери майнингден бюджетке дээрлик 21 миллион сом салык түшкөн. Милиция улут аралык кастыкты козутту деп шектелген блогерди кармады. ПРООНдун адамдык өнүгүүсүнүн глобалдык рейтингинде Кыргызстан 193 өлкөнүн ичинен 117 орунду ээледи. Токтогулда суунун деңгээли көтөрүлүп, дээрлик 9 миллиард куб метрди түздү. 7-may шаршемби. Талас облустук электр тармактары жаңы кызматтык унааларды алышты. Кербенде селден кийин канал калыбына келтирилип жатат. Ал 624 гектар айыл чарба жерин сугат менен камсыз кылат. Социалдык фонд аларча соода борборун жарандардын пенсиялык чегерүүсүнө сатып алат. Келишим 1 миллиард 750 миллион сомду түзөт. Жыл башынан бери бюджетке Google салыктан 514 миллион сом түштү. Москвага дрондор аркылуу кол салуудан улам Манас аэропорту Орусиянын борборуна авиакаттамдарды токтоткондугун жарыялады. Каттамдар бир нече сааттан кийин кайра жанданды. Кыргызстандын мамлекеттик Coin National Exchange криптобиржасы өзүнүн товардык белгисин каттады. Президент аларча жаратылыш паркында болуп, эс алуучулар менен баарлашты. 8-may бейшемби. Бишкекте улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу аскердик парад өттү. Парадка 3000ге жакын аскер кызматчылары жана 120дан ашык аскердик жана атайын техника. Анын ичинде оор бронетехника, артиллериялык жабдуулар, абадан коргонуу каражаттары жана авиация катышты. Куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы президент Садыр Жапаров парадда сөз сүйлөп, Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктады. Аталарыбыз кан кечкен согушта улуу жеңишке жетсе, биздин муун мамлекеттүүлүктү чыңдоо жана улуттун бейпил келечеги үчүн эмгектенүү жолунда улуу жеңиштерге жетсин деп тилек кылалы, деди өлкө башчы. Президент күч түзүмдөрүнүн эмгек акысын көтөрүүнү билдирди. 1-июлдан тарта күч органдарынын офицердик курамынын эмгек акысы орто эсеп менен 35%га көбөйтүлөт. Ал эми контракттык кызматтагы аскер кызматчыларынын маянасы 1-ноябрдан баштап ушундай эле көбөйтүлөрү пландалууда. Индия менен Пакистандын ортосундагы жаңжалдан улам билим берүү министрлиги чет элдик студенттерге көзөмөлдү күчөттү. Президент Садыр Жапаров республикалык диагностикалык борборго пландан тышкары барды. Мамлекет башчысына ал жерде жүрөктүн оор патологиясынан жабыркаган 24 бала операцияны күтүп жатканы, акыркы күндөрү 3 бала каза болгону маалымдалды. Мамлекет башчы буга катуу нааразычылыгын билдирип, саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаевди шалаакылык жана жол берилгис жоопкерчиликсиздиги үчүн кескин сынга алды.
Энергетиктер ири ГЭСтерди келе жаткан күз-кыш мезгилине даярдоодо. Энергетика министри иштин жүрүшү менен таанышты. Садыр Жапаров Москвага Кызыл Аянттагы юбилейлик жеңиш парадына катышуу үчүн келди. Ала Арча жаратылыш паркында амфитеатр ачылды. 9 май жума. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын белгилөөнүн алкагында Кыргызстанда өлбөс полк масштабдуу жүрүшү өттү. Иш-чара миңдеген ата бабаларынын эрдигин даңктагандарды чогултту. Ушундай эле жөө жүрүштөр Ош, Жалал-Абад, Ивановка, Кант, Кара-Балта жана өлкөнүн башка шаарларында да өттү. Президент Садыр Жапаров Россияга болгон иш сапарынын алкагында Москва шаарындагы Кызыл Аянтта улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадка катышты. Москвадагы Кызыл Аянтта аскердик парадта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясы басып өттү. Президент Садыр Жапаров аларга ордунан туруп колдоо көрсөттү. Чүй проспектисинин Абдрахманов көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн толугу менен жабылды. Кыргызстан Дүйнөлүк банк менен бюджетти колдоо үчүн $101 миллион боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Нарын облусунун Атбашы районунда 100 гектар аянтка чычырканак айдоо долбоору башталды. 10 май ишемби. Кыргызстандын мектептерине 4-класстын окуучулары үчүн Учкун басмаканасы тарабынан чыгарылган англис тили боюнча 159 000 китептер жеткирилди. Кыргыз сомуна 32 жыл толду. Дал ушул күнү 1993 жылы Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасын жүгүртүүгө киргизип, ал өлкөнүн эгемендигинин символдорунун бирине айланган. Адылбек Касымалиев өлкөнүн банк тармагынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Министрлер кабинетинин башчысы банк системасынын динамикалуу өнүгүүсүн белгилеп, муну негизги көрсөткүчтөрдүн өсүшү далилдеп турганын айтты. Тагыраак айтканда, банк секторунун жалпы активдери, кредиттик портфели жана депозиттик базасы көбөйдү. Тышкы иштер министрлиги Россияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды сентябрга чейин документтерин мыйзамдаштырууга чакырды. Бишкекте Чолпонбай Төлөбердиевдин урматына музей ачылды. Дубайда өткөн би сынагында кыргызстандык эжелер гран-приге ээ болушту.